Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угармандар. Эфирде Башат программасы түз эфирде. Биздин бүгүнкү уктуруунун темасы театр жана төкмөлүк өнөр. Студияга мына ушул темада сөз кылуу үчүн бүгүн меймандар чакырылган. Тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, драматург, театр сынчысы Жаныш Кулмамбетов. Республикалык, эл аралык ушул төкмө акындардын айтышынын баш байгелеринин ээси, биздин сүйүктүү төкмө Азамат Болгонбаев. Студияга кош келиптирсиздер. Биз урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угармандар, бүгүнкү биз сөз кыла турган тема боюнча эгерде сиздерди кызыктырган суроолор болсо, албетте байланышка чыгыңыздар, телефонубуз кызмат кылат. Студиянын меймандарына биздин бүгүнкү тема жөнүндө айтып өттүк. Анан бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун жарлыгы менен оңгу жол доктринасы кабыл алынды. Мына бүгүнкү биздин темадагы ушул оңгу жолдун багыттары боюнча. Жаныш агай, өзүңүз мына ушул оңгу жолдун бир түзүүчүлөрүнүн ушул курамында болдуңуз. Мына бүгүн ошол оңгу жолдун багыттарынын бири бул көркөм өнөрдү, театрды, кино тармагы боюнча бир керектүү кызматтар иштелип чыгып, ишке ашыруу боюнча жакшы ойлор, сунуштар, багыттар белгиленген экен. Мына ушул оңгу жолдун алкагында театр өнөрү, төкмөлүк өнөр, мына ушул оңгу жолду жайылтуу үчүн булардын коомдогу, искусстводогу, маданияттагы орду туурасында сөз кылалы деп чакырдык. Сөздү сизден баштайлы. Туура. Албетте, театр, маселен айта бизде эки бөлүнөт. Театрыбыз бул биринчи өзөктө биздин эпикалык театрыбыз, андан кийинки театрыбыз бул европалык типтеги театр, аристотелдик театр деп айтабыз. Аристотелдик театрдын пайда болгонуна мына эмдиги жыл 100 жыл болот. Мына ошол мезгилден тартып эле, биринчи күндөн тартып эле дайыма идеологияга кызмат кылып келген. Театр дайыма мындай курал катары кызмат кылып келген деп айтышыбыз керек. Анан бүгүнкү менимче театрдын миссиясы ошол кабыл алынган документке карата, андан тышкары жалпы эле бүгүнкү айталык кыргыз элинин өсүп өнүгүү контекстинен караганыбызда, албетте театр бул абдан эффективдүү, ушу биздин кыргыз элинин баалуулуктарын жайылта турган, анын асылдыктарын жайылта турган курал болуп эсептелет. Ошол жагынан менимче театр өзгөчө бир орунда турат деп айтышыбыз керек. Анан муну үчүн эмне кылыш керек? Демек, ошо биздин баалуулуктарды даңазалай турган, ошону элге жеткире турган, анан ал баалуулуктарыбыз бүгүнкү айталык бизге сырттан болуп аткан коркунучтар бар, аны баарыбыз жакшы билебиз. Ошолорго карама каршы турган, кыргыздын ким экенин тааныта турган мына ошондой чыгармалар сахнага байма-бай келип туруш керек. Театрдын негизги менимче бүгүнкү максаты ушул деп ойлойм. Анан ушул багытта иш алып барыш керек. Анан анткени эмне себептен муну айтып атам өзгөчө? Биз ушул акыркы мезгилдерде, бул Советтер Союзунан калган инерция, котормо адабиятка аябагандай көңүл бөлөбүз. Басым жасалат. Ооба. Котормо адабият дегенибиз эми ал ошол элдин салт санаасын, көз карашын чагылдырат. Кыргыздын көз карашын, кыргыздын салт санаасын, кыргыздын дүйнө таанымын толук бойдон чагылдырышы өтө кыйын. Ошон үчүн биз тескерисинче азыр басымды улуттук драматургияга, ушул улуттук чыгармачыл инсандардын көркөм туындыларына бурушубуз керек. Ошол чыгармаларда улуттун тарыхы, улуттун идеологиясы, салт санаасы, тарыхы жатат да. Мына ушул эле багыттардын бири бул төкмөлүк өнөрдө жатат. Мына ушул төкмөлүк өнөр 4 акындан кийин кандай болот дегенде бүгүн Кудайга шүгүр өсүп чыктык. Анан төкмөлүк өнөр бул тил, төкмөлүк өнөр маданият, төкмөлүк өнөр сөздүн бийиктигин, пирин тааныта турган, ички руханий азык бере турган өнөр. Бүгүнкү ушул оңгу жолдун алкагында төкмөлүк өнөрдүн ушул идеологиясы, ушул кандай багытта, кандай тарихте өсүш керек, жайылтыш керек? Азамат, сиз. Албетте, кыргыздын руханий көч башында, руханий баалуулуктарынын төрүндө ошол манашчылык өнөр, төкмө акындык өнөр, анан комчулук өнөр турат го деп ойлойм. Эми манашчылык өнөр менен төкмө акындык өнөр бул баягы айкалышкан өнөр бири-бирине. Анткени ошонун баардыгы көзүнө көрүнгөн, көкүрөктөгү нерсени айтып берүү болуп эсептелинет го деп ойлойм. Төкмө акындык өнөрдүн ар кандай баалуулуктары бар. Бул ошол тиги жеңи жокторду, барпыларды, аксакалдарды ала турган болсок, ошол эле жаратылыштык табигый кубулуштарды, адамзаттык бир философияны козгогон чоң чыгармалар сакталып калбадыбы?
ошолордон баштап терме санаторлары анан негизги бөлүгү бул айтчы өнөрү. Биз азыр көпчүлүк учурда айтчы өнөрүнү басым жасап калдык. Айтчы өнөрү эми табиятында шоуга жакыныраак экен да. Бирөөнүн кызытат экен, бирөөнү ойлонтот экен, бирөөнү кубантат экен. Жөнөкөй тил менен алганда аябай кол чаптырат дегендей. Анан акындык өнөрдүн негизги баалуулуктарын ошол уңгусун ошол байыркылык менен сакташыбыз керек го деп ойлойм. Түпкүлүгү менен, Түпкүлүгү менен, ооба. Бул жерде акындардын көпчүлүгү кайрадан ушул жолго кирип келатат, жаштар өзгөчө. Себеби ар бири өзүнүн автордук терме санаттарын жаратып, өзүнүн бир баягы Курманбектей, Жанышбайыштай, башка чоң эпостордой эпос болбосо да чакан бир чыгармаларын жаратып, ошол жолдор Кудай буйрса кайрадан жанданып келатат да. Биз ошол жолду дагы бекитишибиз керек. Себеби эми албетте айтыш дагы жакшы, элдин бир көкүрөгүн, көөдөнүн кызытып турганга. Бирок Баланча Байгесаеваны бөлүп кетиштин деле түпкүлүгүндө эмеси жок да. Ошондуктан ошол жолду дагы руханий жолду кошо ала жүрүшүбүз керек го деп ойлойм. Эгер дүйнөлүк алкакта бул театр, адабият бул дүйнөлүк искусство да чындап келгенде анын баардыгы түшүнөт, баардыгы билет анын руханий баалуулуктарын. Бирок өзгөчө ушул төкмө акындык өнөрдү жайылтууда илимий иштердин көп болгону жакшы экен да. Себеби өзгөчө төкмө акындык өнөр боюнча илимий иштер сейрей эле чындап келгенде. Ал үчүн төкмө акындардын өзү дагы илимге баш салса жакшы болмок, бирок көпчүлүк учурда өнөр менен гана кетип атабыз да. Ошондуктан өнөрдү бир гана айтышка басым жасап эмес, ошол башка аткаруучулуктарын, башка баягы талаптарын коюп, ошо жандандырып алып жүрүшүбүз керек го деп ойлойм. Театр коомдун күзгүсү дейт Жаныш агай. Анан жакшы баса белгиледиңиз, улуттук адабиятка, улуттук баалуулуктарга сүңгүп кирип, бүгүн биз өзүбүздүн ошол уңгу жолубузду сактап калуу жөнүндө. Азыркы күндө мына ушул көркөм өнөрдү, театрды, ошол баалуулуктарыбызды алыш үчүн билим керек экендиги, аларды кайрадан мамлекет камкордукка алып, билимин тереңдетүү жөнүндө дагы ушул уңгу жолдо жакшы белгиленген экен. Бүгүнкү күндө театрдын ушул кесипкөйлөрү толугу менен адискөй талапка жооп бере турган жетиштүүбү? Мисалы үчүн режиссерлорду алалы, же ошол эле актерлорду алалы. Түшүнүктүү. Дагы башка. Түшүнүктүү. Эми биз режиссерлор менен актерлорго келгенде көз карашыбыз эки кошко болуш керек да. Анткени актер деген бул массалык түрдө тарбиялап чыга турган кесип болуп эсептелет. А режиссер деген бул жалгыздан эч качан биздин театрдын тарыхында, деги эле театрдын тарыхында, мейли маселен айталы акыркы 100 жылдыктагы жалпы эле театрдын тарыхында, дүйнөлүк театрдын тарыхында режиссер дегенде биз бирден экиден гана кишилерди көрө алабыз. Анан массалык түрдө биз тарбиялап чыгара албайбыз. Вот режиссердин өзгөчөлүгү ошол. Анан бизде дайыма тартыш жетишпейт деп айтабыз. Тартыштыгы, ошо жетишпестиги бул значит өнөрдүн өтө уникалдуу экенин көрсөтөт. Бул өнөрдүн. Ооба. Анан ошон үчүн эгер ошондой уникалдуу талант жаралса, анда ал театрдын бактысы. Маселен, биз Советтер Союзунун учурунда мына ошондой гениалдуу режиссерлордун бири катары Искендер Рыскуловду эсептегенбиз. Анткени Рыскулов ошол кездеги Советтер Союзунун 5 мыкты режиссердун катарында турган. Бул эч кимге жашыруун эмес. Баары жакшы билишет. Эгерде Советтер Союзунун кайсы театрына барып калбай Кыргызстандан экенин билсе, дароо сурашчу, Рыскулов эмнени коюп атат деп. Катардагы эле актер, маселен. Мына ошондой деңгээлге жеткен. Бүгүн Кудайга шүгүр, биз эми жаш таланттуу режиссерибиз Улам Мырза Карпаевдин аты менен аябагандай мындай көп нерсени байланыштырып атабыз, келечегибизди байланыштырып атабыз. Анан бирок Улам Мырза Карпаев дагы жалгыз эмес бүгүн. Бүгүн маселен айталык, эми бул конкуренция деген дагы бул өзгөчө бир абдан бир сөз менен айтканда локомотив боло турган көрүнүш да. Бүгүн ошол Карпаевдин тегерегинде маселен Арис Кыдырмышев, же болбосо айталык Өмүрбек Израилов биздин таланттуу актерубуз. Мына ушу сыяктуу Эркин Эгембердиев сыяктуу, Адыл Болорбек уулу сыяктуу бир 4-5 мыкты режиссерлордун тобу пайда болду. Өстү, пайда болду. Демек, мына ушуларга биздин театрдын келечеги байланышкан. Албетте Карпаевдин фигурасы биз үчүн аябай чоң. Карпаев азыр биздин эле мисалы Кыргызстанда эмес, постсоветтик мейкиндикте дагы
андан тышкары түрк дүйнөсүнүн Жакында эле эркиндигине жакшы сыйлык ээ болду. ооба ошол чоң ийгиликтер жаратып атат. Мына ошо чоң ийгиликтер жаратып атканы ошо өзүнүн кесиптештерин камчылайт. Ошол режиссерлорду. Демек, эгерде биз бүгүнкү казактардай, маселен айта алган Казакстан чын келгенде бул жагынан азыр алдыга озуп баратканын көрүп турабыз. Мына ошондой режиссерлордун тобун жарата алсак, анда кыргыз театрынын келечеги менимче чоң болот. Урматтуу студиянын меймандары, бизде түз эфир болгондон кийин байланышка чыгып өздөрүнүн суроо, ой пикирлерин билдирген дагы угармандарыбыз, көрөрмандарыбыз бар. Азыр байланышка чыккан угарман бар экен. Сизди угуп атабыз, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Кутман күнүңүз менен. Менин ар бир күнүм ушу маданияттан башталганда кичинекей небереме балдарга кыргыздын маданиятын көрсөтүп шаарда жашайт. Мен Анара Дауталиева. Саламатсыз. Чынарайым анан Жаныш агай, Азамат Дилин. Бир суроодо келин театр анан айтыш акынып айтып атасыңар да, бир көйгөй мен эки неберем менен ушу кинотеатрга барып эмне деп жана мала бюджетный фильмы Бажарик деген атын карасаңар, анан мен турмушка жөө тиеп, ушундай шумдук эркектер аялды кийинип, анан эң көйгөй бул жана мала бюджетный фильмдерди карасаңар, аял эркекти баягы басмырлатып, чаап, уруп, түлөгөнүн карасаңар, ай, ой депчи. Бул эмне маданиятпы, эмне үчүн министерство ошо фильмдерди эч жака чыгарбай цензура керек экен. Мына бир да фильмди, мен эки эле фильмди көрөм. Айыл өкмөттү, анан Дос салкын эле баягы жаңы фильмди. Аса ретро 312 бар, мен баягы эски документальный фильм, табандарды, анан бизги эски СССР болгондо ошо фильмдерди көрөм да, потому что биз азыр өксүп атабыз. Азыр баягы фильмдердин азыр ушу 21 заманда кыргыз фильмди карап сурооңуз эжеке. Ошону мен ойлоп атам, тыйыш керек, артисттер менен сүйлөшүп, кичине маданиятка салыш керек да, балдарга эмне көрсөтөбүз. Чоң рахмат. Сизге да рахмат, ыраазычылык Жаныш агай. Сиз тыйыш өтө кыйын. Биз эми бир сөз менен айтканда демократиялык мамлекетте жашайбыз. Чыгармачылык деген бул ар түрдүү болуш керек. Анан чыгармачылыктан мурун дагы биз көрүүчү деген аны биз бир кылыкка түшүнө албайбыз да. Көрүүчү дагы ар түрдүү катмардан турат. Анан ар катмардын өзүнүн талабы бар. Анан бул бир жагы. Анан экинчиден сандан сапат жаралат. Менин түшүнүгүмдө биз бул этапты да башыбыздан өткөрүшүбүз керек. Андан кийин анан менимче ошол биздин тандалып, анан биздин кыргыздын мындайча айтканда интеллекттик жашоосуна, ошонун көрөнгөсүнө таасир бере турган чыгармалар көбөйөт деген ишенимдемин. Анткени азыркы маселени айталык, биздин жаш режиссерлорубуз көбүнчө мына ушул багытты көздөй түшө башташты. Мунун өзү келечекте иргелип отуруп, ана чыга турган көрүнүш. Анан биз дароо тыйып сала турган болсок, анда биз мамлекеттин демократиялык баалуулуктарына шек кетиребиз. Андай болууга тийиш эмес. Бизде цензура жок. Баягы тарбиялык мааниси болсо деген ойду айтты окшойт. Азамат, сиздин көз карашыңызча, сиз деле өнөр дүйнөсүндө жүргөн адамсыз. Албетте, түпкүлүгүндө эженин ою туура чыгар. Бирок ошентсе дагы агай айткандай, азыркы доордо бирөөнү бирөө тыйыш абдан оорго деп ойлойм да. Бирок ошентсе дагы баягы көкүрөгүндө бир ойлоно ала турган, ой жүгүртө ала турган улуу муун дейбизби, ата эне дейбизби, өнөрдүн мыктысын тандап көрсөтүүгө, адабият менен тааныштырууга далилат кылыш керек. Мисалы үчүн Кыргызстанда бир руханий баалуулук алып келбеген концерттер, башка бир нерселер кыйла эле болот, Кудайга шүгүр, абдан эле. Бирок ошонун эле катарында Бишкекти эле алалы, Бишкектин ар бир театрында мыкты чыгармалар коюлат. Мыкты чыгармалар коюлат. Бирок чыныгы өнөрдүн пиары башкачараак болот экен да. Аны бир көкүрөгүндөгү бир руханий азыгы бар. Бир өнөрдү түшүнгөн адам ошону аздек тута алат экен да. Анын пиары жок. Ой, биз мындай спектакль коюп атабыз, күндө пиарлабайт, анын актёру деле, башкасы деле. Бирок ошону улуу муун, ата эне, мугалим ошолор аздек тутуп тандап бериш керек. Мен айта алам ушуну. Театрга дагы, айтышка дагы өзгөчө эми жандуу өнөр экен да, чындап келгенде. Киргиз болобу, ал тилди түшүнбөйбү, кандай гана жаш болбосун, көп көрдүм мен ушуну. Сүйүп калат ошол өнөрдү.
театрды дагы айтышты дагы. Анткени сүйүп калат. Мисалы үчүн мен тамашалап айтып коем кээде бул тамаша катарында. Бир 1000 сомдук концерт көргөндө 200 сомдук театрга билет алып кирсең чоң 10 эсе аз каласың. 100 эсе даже. Ошондуктан бир аз ошол улуу кичүү өнөрдү да тандап алууну үйрөнүш керек. Биз тордойго алып 100 сомдук көйнөк деле аябай ар жак бер жагын карап тандап алып атпайлы. Демек өнөрдүн деле жакшы мыктысын тандап алышыбыз керек го деп ойлойм. Туура айтасыз. Туура. Бишкекте азыр театр көбөйдү. Бишкек эмес, региондордо бул абдан жакшы самалык, элдин маданиятын көтөрүүдө. Анан сизге азыр драматург катары суроо бергим келет да. Бүгүнкү доордо биз бүгүн деле айтып атабыз, ушул заманды тарыхта чагылдырган чоң-чоң опералар жазылса деп, ошол сыяктуу эле чоң-чоң драматургдар бар, жок эмес өзүңүз айткандай, мыкты-мыкты. Анан бүгүнкү биздин доордо, биз жашап жаткан доордун үнүн, жашоо турмушту ушул тарыхта чагылдырган жаңы спектакльдер коюлса деген элдин үнү бар. Туура. Эми мындай да бизде бир баягы ушундай стереотип бар да, шылтоо. А бизде пьесалар жазылбай атпайбы? Пьесалар бизде жазылып атат. Маселенин бардыгы тең, драматург менен театрдын ортосунда мамиле, коммуникация тыгыз эмес. Биздин бүгүнкү театр драматургтар менен иштешкенди үйрөнүш керек. Драматург пьесасын жазат дагы столуна салып коет. Сунуш кылат. А эгерде, маселен мен жана айтпадымбы, бул жерде тоскоолдук эмнеде? Экинчи бир стереотип бар. Биз Советтер Союзунун ичинен баштап көрүп калганбыз. Сөзсүз түрдө орус драматургиясын коюшубуз керек, Гогольду коюш керек. Же болбосо дүйнөлүк драматургияны коюш керек. Кыргыз драматургиясы дайыма экинчи, анан үчүнчү пландарда турат. Биз тескерисинче кылышыбыз керек бүгүн. Кыргыз драматургиясын биринчи, экинчи планга чыгарышыбыз керек. Андан кийин башка дүйнөлүк драматургиясын, орус драматургиясын пайдалансак болот. Казактарга карап көрөлү. Азыр казактын жаш режиссерлору казак драматургиясын, анын ичинде Муктар Ауезовдун пьесаларын, Роза Муканованын пьесаларын, маселен айталык, Оралхан Бокеевдин пьесаларын байма-бай коюп атышат. Демек, бул үчүн улуттук аң сезим ойгонуш керек. Анан, Азаматтын айтып атканына бир кыстырма кылып коеюн. Биздин кыргыздын улуттук аң сезимин козгой турган Манас менен Төкмөлүк. Муну биз эң жакшы билебиз. Мына ушул аркылуу биз улутту тааный алабыз. Улуттун уңгусун биле алабыз. Мына ушундай эле ушу катарга биз театрды кошушубуз керек. Сөзсүз түрдө. Мына ушул нерселерди эгерде биз аң сезимибизге сиңире турган болсок, козгой турган болсок, анда албетте менимче сапаттуу бир жаңы тепкичтерге чыга алабыз деп ойлойм да, бул жагынан алганда. Төк макындар менен манасчыларга мамлекеттин камкордугу чоң экенин дайыма басып белгилеп билебиз, Азамат. Анан өзүңүз айткандай бүгүнкү күндө төк макындардын бир жаңы мууну, жаңы агым, жаңы чыгармачылык изденүүлөр бар. Ошентсе дагы бүгүнкү коомго, заманга, доорго ылайык ар бир төк макындын өзүнүн үнү болгон да, сиз жогоруда баса белгилебедиңизби? Өтүп кеткен улуу залкарларда. Анан ошол эле мамлекеттик тилибизди өстүрүүдө, ошол эле биздин ички маданиятыбызды өстүрүүдө бүгүнкү күндө төк макындар дагы эмнеге даяр болуш керек, дагы эмнеге даярданыш керек келечекте? Албетте, алгаш кечирим сурайм, жөтөлүм кармап, илгери Шекербек айткандай кармап калып жөтөлүм болуп атам. Агайда жакшы айтып өттү, чын эле кыргыз маданиятынын көч башы ушул төк макындык, манасчылык өнөрү бар. Сөз дөөлөтүн сыйлаган эл кыргыз эли. Төк макындар, мен бир оюм бар өзүмдүн жеке оюм, ушул массалык маалымат каражаттарында бир түп катасы төк макындык өнөрү деп ойлоп кетем. Себеби акын деген коомдогу бардык маселени козгоп айта билүүсү керек го деп ойлойм да. Төк макын азыркы замандын төк макындары отуруп эле бир эле шамалдырда отура бербеш керек го деп ойлойм да. Маданияттын эле ар кайсы жанрларын бардыгын түшүнүш керек төк макын. Театрды да түшүнүш керек. Терең. Адабиятты да түшүнүш керек. Музыканы да уга билиш керек. Ошонун бардыгын көкүрөгүнө, боюна сиңирип, ошону айта билиш керек го деп ойлойм. Биз көпчүлүк учурда мамлекеттин өсүп өнүгүү жолун ойлогондо, албетте аны экономисттер өзүнүн багытында ойлошот чыгар. Биз материалдык жактан ойлойбуз да, бюджет толтурууну, башка нерселерди. Бирок мамлекеттин негизги өзөктүү өнүгүүсү бул ушул маданияттагы деп ойлойм да. Анан ошол эле маданияттагы негизги жол бул ушул руханий жол. Биздин акындар, манасчылар, комузчулар жана башкалар. Жана ушул театр. Ошондуктан акындардын жолу, Кудайга шүгүр,
жакшы жолго түшүп калды. Баягы 90-жылдарга караганда айтыш деген жакшы жолго түшүп калды. Акындарыбыз маселелерди козгоо, улуттук маселелерди, коомдук маселелерди, саясий маселелердин баардыгын козгоп айта билип калды. Бирок ошонун баардыгын акыл парасат менен айкалыштырып ала кетүү зарыл го деп ойлойм. Билим керек, Билим сөзсүз керек. Билим сөзсүз керек. Таланттуу жаштар Кудайга шүгүр абдан көп. Бирок ошентсе дагы ар бир төкмө акын азыркы заманда билим алыш керек го деп ойлойм. Музыкалыкта билим алыш керек. Кыргызда сөз бар го, дилетанттык болсо чечендигиң не пайда дегендей. Ошондуктан ырдап атканда тоңго түшпөсө, коомубуздун фальш чертип атса, анын баардыгы көргөндүн, уккандын кужурун алат да кулагын. Ошондуктан баардык тараптан ар тараптуу билим алып, заңкылдап туруш керек го деп ойлойм. Оюңузду угармандын суроосу менен уланталы. Угарман байланышка чыгыңыздар. Уюлдук телефондор менен дагы чыксаңыздар болот. Анан үйдүн телефону менен да байланышка чыгыңыздар. Биздин бүгүнкү тема боюнча бере турган ой, суроо, сунуш болсо. Жаныш агай, сизди театр сынчысы катары билебиз. Бүгүн биздин борборубузда мен жогоруда белгиледим. Театрлар көп депчи. Мына ошол биздин жаныбызда эле мынакей Чүй театры ачылды. Шашен Термичиков атындагы сатира жана драма театры, Шаардык театры бар, Бакен Кыдыкеев атындагы театрлар бар. Мына ушул театрлар бүгүнкү күндө чыгармачылык жактан алганда калыптануусу, өсүп өнүгүүсү, өздөрүнүн ушул статусуна жараша өздөрүнүн чыгармачылык арабасын көтөрүп кетип атышабы? Көтөрүп кетип атышат деп айтышыбыз керек. Эгер көтөрүп кетип атышпаса, жанагындай эл аралык фестивалдарда, конкурстарда ийгиликтерге жетпейт эле да. Маселен айталы, ошол эле Кыргыз академиялык улуттук драма театрыбыз Саманчун жол деген мыкты спектакльди урматтуулук Марат Козкеев ишке ашырган. Эл аралык фестивалда башкы байгени утуп алды, чет өлкөдө. Биздин өзүбүздү утуп алса, анда түшүнүктүү, кыргыздар бири-бирине жан тартып койду деген сөз болушу мүмкүн. Ал эми чет өлкөдөн утуп келген бул өтө баалуу болуп эсептелет. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мына жакында эле айталы, ушул театрдын мыкты, мен мыкты деп айтып атканым, мыкты режиссеру Арнис Кадырмышев Жесир деген Абоевдин чыгармасы боюнча спектакль коюп, эл аралык фестивалда Астанада эң мыкты режиссер деген номинацияны утуп алды. Ошол жерде 11 театрдын ичинен. Демек, бул дагы ошо биздин жетишкендик. Бул дагы ийгилик болуп эсептелет. Демек, бул дагы биздин театрдын деңгээлин бүгүнкү анын өсүп атканын айгинелей турган көрүнүш болуп эсептелет. Андан тышкары эми биздин жаш муундарды карай турган болсок, былтыр Бакуда Түрк дүйнөсүнүн студенттердин экинчи фестивалында Эркин Эгембердиев койгон спектакль «Эрте келген турналар» баш байгени утуп алды. Улам Мырзагарпаевдикин болсо санабай эле коелу. Улам Мырзагарпаев барган жеринин баарында тең баш бай келет. Демек, мына ошол биздин театрлардын бүгүн өсүп атканынын айгинеси болуп эсептелет. Биз эми мындай да, баягы бир жакшы сөз бар го, 10 жол чоскуласаң адам чочко айланып кетти. Тескерисинче 10 жол мыкты десең, ал мыкты жолго түшөт. Биз тескерисинче концепцияны алышыбыз керек да. Жаман деп айткандан жакшы болуп кетпейт эч качан. Жакшы деп көтөрмөлөп турушубуз керек. Колдон келишинче анан жакшы нерсени көрөбүз. Демек, театрлар өсүү жолунда. Өсүү жолунда. Ал эми ушул театрга керектүү кесипкөйлөрдү тандоодо бүгүн адискөйлөрдү алып чыгууда окуу жайлар жетиштүүбү? Окуу эми жай бизде улуттук бир эле окуу жайыбыз бар да. Бейшеналиев атындагы Маданият искусство университети бүтүндөй биздин маданият чөйрөсүн, маданият тармагын тейлеп аткан окуу жай деп айтышыбыз керек. Бирөө эле. Эми сөздүн ачыгы да булчу. Бизге ошо бирөө деле жетиштүү, чын-чынына келгенде. Маселе мына ошол кадрларды тарбиялап аткан кадрлар тууралуу болуш керек. Ошолордун потенциалы тууралуу болуш керек. Бул да менимче бүгүн жакшы деңгээлге чыгып калды. Анткенде өзүңүз билесиз, 1-2 жыл болуп калды го студенттерди Москвага атайын бир жакшы иш-чара менен алып барып, ошолор көрсүн, ошолор өссүн деген таризде студенттердин тобуна алып барып келдиңизби? Андай фестивалдар өтүп атат. Андан тышкары биз акыркы 2 жылдан бери атайын биздин ошол өзүбүздүн бүгүнкү режиссерлорубузду, гримерлорубузду, сүрөтчүлөрүбүздү, театроведтерибизди 2 жылдан бери Москвага алып барып, анан кыска мөөнөттүк квалификациясын жогорулатуу курстарынан өткөрүп атабыз. Бу да менимче бир жакшы мындай натыйжаларды берип атат. Анан айтып атканым, Эркин Эгембердиевдин биринчи эле барып келгенден кийинки ийгилиги эрте келген турналар. Демек, бул көз карашка таасир берет. Бул чыгармачылыктын өнүгүшүнө таасир берет. Мына ошол жагын колго алдык. Бүгүн ушуну биздин министрлик, маданият министрлиги абдан колдоп атат. Муну биз планга киргизип койдук мындан ары. Дайыма ушундай кыска мөөнөттүү, эми кыска мөөнөттүн эмес жакшы.
бүтүндөй өзүңдүн акыл дүйнөңдү күчүңдү мобилизация кыла аласың ушул мезгилдин ичинде. Мейли 8 күн болобу 10 күндүн ичинде. Мисалы 5 жыл жүрүп ала албаган нерсени сен 5 күндүн ичинде алып чыгышың мүмкүн. Анын үстүнө булар даярдыгы бар, фундаменти бар адамдар да. Ошон үчүн ушул жагы менимче бул бүгүнкү позитивдүү көрүнүштөрдүн бири. Дагы бир позитивдүү көрүнүш бул көрүүчүлөр болду. Соңку мезгилде театр көрүүчүлөрдү тапты. Көрүүчүлөр театрды тапты десек болот. Ооба, эми мындай да бүгүн азыр Кыргыз драма театрына барсак, зал толуп турганын көрөбүз. Кээде эшикте калабыз депсиз. Ооба, кээ бир спектакльдерге билет талашып калып атканын көрүп атабыз. Бул өтө жакшы жүрүлгө. Өтө жакшы жүрүлгө. Демек, ушул көрүүчүлөрдүн, өзгөчө жаш мундардын театрга болгон кызыгуусу койгонуп атат. Бул мындан ары дагы токтобой турган көрүнүш деп ойлоймун. Анан бул бир жагы, анан экинчи жагы албетте бүгүнкү биздин театрларыбыздын жанагындай мамлекеттин колдоосунда өткөн ремонттору, алардын жаркырап турганы, ал да өзүнчө ошол биздин көрүүчүлөргө таасирин тийгизбей койбойт. Ошол эле Кыргыз драм ремонттон чыккандан кийин Таанылыс болду дейсиз. таанылыс болду, көрүүчүлөр батпайт. Мына азыр жакында эле биздин Бакен Кыдыкеев атындагы Жаш Эркинчектер театры абдан өзгөрдү. Менимче буга да суктанып келип, анан спектакльдерин да суктанып көрө турган көрүүчүлөрүбүз менимче көп болот деп ойлоймун. Эртеңки келечеги буйруса Бар. иш гана керек. Иштеп гана көрүнүш керек. Туура. Азамат агай жакшы айтты. Мына театрдын ремонту болгону, силерге мамлекет даяр театрды куруп бербедиби? Анан ошол театрда канча акын бүгүн иштейт? Анан экинчи суроону кошо берип коеюн. Биз улуттук баалуулуктар, уңгу жол жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Биздин салт санаабыз, каада салтыбыз, түпкү тарыхыбыз төкмө акындардын ырында болуш керек го дейм. Алгач жакшы нерсени да айта кетиш керек. Чын эле Кыргызстанда бир топ театрлар оңдоп түзөөдөн өтүп, бир жолго түшүп калды да. Анан ошол жол адамдарды кубандырат экен, адамдарды тартат экен. Агай айткандай, алгач ошол театрдын ремонтун көрүп барам деп эле барган адамдар театрды сүйүп кетти да. А бизге манашчыларга, төкмө акындарга, дастанчыларга, элдик өзгө чыгармачылыктын өкүлдөрүнө жакшы театр куруп берди. Бул эми биздин президентибиздин демилгеси менен болду. Негизи ал киши көкүрөгүндө, көөдөнүндө, түпкүлүгүндө ушул өнөрдү, элдик өзгө чыгармачылыкты кадырлаган, уга билген. Негизи ошол доордун адамдары көпчүлүгү айтат го, баягы илгери биз радиодон отуруп алып, калыктардын, алым кулдардын андан берки эстебес Ашыралы Тууганбайлардын Курманбек айтып атканын, башка бир эпосторду айтып атканын, Саякбайдын Манас айтып атканын жантыгыбыздан жата калып укчу элек деп. Ошондой табиятында жүрөгүндө өнөрү бар адам экен. Өзгөчө басым жасады. Ушул манашчылык, төкмө акындык, дастанчылык өнөрдүн бир улуттук мекемеси болуп калса деп. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, эгемендүүлүк алган жылдардын башатында ал кезде өнөр эле эмес, жалпы бир жан багуу деле кыйын мезгил. Андан кийин 2000-чи жылдар келди, бул 21-чи кылым. Ал кезде коомдук уюмдардын доору болду. Себеби ушул манашчылыкты, акындыкты, дастанчылыкты дагы көпчүлүк учурда коомдук уюмдар иш алып барды. Бирок коомдук уюмдар ал төөлүктүү нерсе эмес экен да, төөлүк ошол нерсени аркалап да жүрө албайт экен. Бирок бул төөлүк мамлекет, төөлүк бул улут. Ошондуктан мамлекеттик деңгээлде театр түзүлүп, жолун баштап атканы бул кыргыз мурасы үчүн ошол уңгуу улуулук жолубузду табыш үчүн чоң бир башат болуп берет го деп ойлойм. Ооба, театр мына Кудайга шүгүр бир аз убакыт иштеди, бирок ошого карабай. Эми театр болгондон кийин театрдын да стандартына жооп бериш керек экен. Себеби жобосунда спектакльдерди коюшубуз керек экен, драмалык чыгармаларды коюшубуз керек экен. Ошондой багытты да алып кетип атат негизгисине. Мисалы үчүн 3-4 спектакль коюлду, бул Айкөлдүн аманаты коюлду, Курманбек коюлду, Сапарбек театрдын жамаатынын күчү менен, Манас театрынын жамаатынын күчү менен. Ал жерде актерлор гана эмес, ошол манашчылар да, дастанчылар да, төкмө акындар дагы бир ушкай ролдорду жаратып, өзүн көргөзө алды го деп ойлойм. Эл аралык долбоорлор менен коюлган чыгармалар болду. Анан эң негизгиси биз тамашалап айтып калабыз. Ой, бир манашчы 2 саат бир күпүлдөп тиги байыркы доорго алып барып манас айткан ошол бир спектакльге тете айрым учурдачы. Ошондуктан Кудайга шүгүр, президентибиздин демилгеси менен биздин ошол өнөрдү сүйгөн адамдардын колдоосунда
театрыбыз бир жакшы жолго түшүп калды. Бул башаты да, башатында ийгилик да болот, кемчилик да болот, эми иш бар жерде Аракет да болот. Аракет да болот, баардык нерсе болот да. Кудай буйрса, бул кыргыз руханиятын, кыргыз мурастарын аздек туткан чоң театрга айланат деген үмүтүбүз чоң. Экинчи сурооңуз боюнча, туура салт санаа, үрп адат дейбизби, баардыгы бул биздин кыргыздардын арасында, мамлекеттин арасында жазылып жазылбаган мыйзамдар дагы бар да, ошолорду дагы иретке келтирүү долбоорлор абдан бир айтылып атпайбы азыр? Аш тойлор, жанагы жамандык жакшылыктар деген нерселер. Туура алар болбой кое албайт, боло берет, бирок ошону бир иреттүү жолго салганга ушул төкмө акындардын дагы жардамы, колдоосу тийиш керек го деп ойлойм. Себеби деген ошол салттарды, күнүмдүк үрп адаттарды, башка нерселердин баардыгын акындар жар салып айтыш керек го деп ойлойм. Ай кел мына могул нерсеге токтололу, могул нерсени бир кылалы, могул нерсеге бир жолго түшөлү, же булунсу туура эмес экен, ушуну кандай көрөсүңөр агайын деп элге бир жар салып айтыш керек го деп ойлойм. Туура айтып атасыз. Себеби акындар кандай гана эми төкмө акындар отуруп алып бир технологияны ойлоп чыгалы деп ырдай албаса керек, бирок ошого окшогон нерселерди акындар дайыма жар салып, элди таразага чакырып, элдин оюн укканга, элди үгүттөгөнгө, элдин руханий баалуулугун жандандырууга төкмө акындардын пайдасы тийиш керек го деп ойлойм. Ар багытта ырдай билиш керек го деп ойлойм. Анан эң негизгиси бул биздин сиз айткан ошол салт санаа, башкалардын баардыгы биздин жазылбаган мыйзам да, ошолорду кайсыл бир деңгээлде иретке келтирүүгө, жакшысын ашырууга, жаманын жашырууга төкмө акындар аракет кылыш керек деп ойлойм. Төкмө акындардын ыры эми азыр мынакей негизги улуттук каналдын негизги жүгү, биз улуттук каналды көпчүлүк учурда саясий гана жагынан карай беребиз да, бирок ошол уңгулук жолу башка да. Анан ошол улуттук каналдан андан башка эми азыр Кудайга шүгүр дегендей ушул жерлерден ошолордун баардыгын жар салып айтыш керек го деп ойлойм. Анткени илгертен эле акылдын сөзү кулакка куюлуп, жүрөккө сиңип калганда, ошол эле биздин өткөн кылымдагы төкмө акындарды карасак, мына бүгүнкү күндө ошолордун сөзгө бизге өтө чоң тарбия болуп атпайбы? Актуалдуулугу жоголгон жок. Анан төкмө акындар, өзүңүз жогоруда жакшы сөз айттыңыз, ал музыкалыкта билим алыш керек. Ал сабаттуу болуш керек, ал адабиятты көп окуш керек деп. Бүгүнкү күндө атайын төкмө акынды тарбиялап, билим берип, келечекке жол көрсөтүп алып чыккан жогоруда Жаныш агай айтты, бир эле бизде искусство университети бар деп. Ошол жол барбы сиздерде билим алуу? Негизи Кыргызстанда, Кыргыз Республикасында билим берүү тармагында өзгөчө ушул манашчыларды, манашчылыктын жолу бир аз башкачараак жол, төкмө акындарды, дастанчыларды окуткан бир эле окуу жай, бул жогоруда агай айткан искусство жана маданият университети. Биздин доордогу төкмө акындардын бир азы ошол жерде окуду. Себеби ал жерде мурда факультеттин аталышы башкача эле, музыкалык багытка басым жасалган. Ошол азыр музыка факультети болуп калыптыр. Ошонун ичинде салттык музыка жана фольклор деген кафедра бар. Ошол жерде Сагынат Субаналиев, Насыр Давлесов, Замирбек Үсөнбаев, Асанбек Асакеевич деген агайлар 90-жылдары ошол кафедраны түзгөн экен. Негизинен ушул элдик озеки чыгармачылыкты окутуу боюнча. Ошол жерде бардыгыбыз окудук, манашчылардан Самат Көчөрбаев окуду, төкмө акындардан Урмат Батыркулов окуду, мурдагылардан, дастанчылардан Өмүрзак Кайыпов окуду, төкмө акындардан Элмирбек Иманалиев окуду, ал окуду, мен окудум. Ошентип негизинен ушул багытта билим берген бир гана ошол университеттин бир кафедрасы бар. Негизинен ойлочу элек Кудай буйруп ушул элдик озеки чыгармачылыкты окутуу багыты жок дегенде өзүнчө бир факультет болуп калса деген тилегибиз бар. Кудай буйруса ал максаттар дагы ушул билим берүү тармагында келечекте ишке ашат деген ойдобуз, Кудай буйруса. Бул сөздүн түпкүлүгү мындан улам берилди. Мисалы үчүн өзүңүз жакшы билесиз, биздин бир Борбордогу чоң бирден бир театр, академиялык театрда 2 жылдык студия бар. Ошол эле биздин улуттук филармонияда 2 жылдык студия бар. Ошолордун билим алгандар мына бүгүнкү күндө андан ары билимин жогорулатып чоң-чоң айтыскөйлөр болушут. Анан
өзүңөрдүн театрда деле балким ушул сыяктуу Бул- окутууга сиздердин даремет келди, мезгил келди. Сиздики, мисалы үчүн Алдыныкы, туура Жеңишбек, Амантай деген аксакалдар бүгүн Туура. уруксат боло алат да. бул туура негизгиси жогоруда сөз кылганыбыз ошол жалпы жогорку окуу жай Жөнүндө музыкалык болду. билим менен айкалыш жөнүндө болду. Туура айтып атасыз. Себеби филармониянын студиясы дагы биздин академиялык театрдын студиялары дагы чынында көп залкарларды жаратты. Бул жүрөгү менен окуй турган жер да, чындап келгенде ошол негизги багытты кармап окуй турган жер. Кудай буйруса, Манас театрынын алгачкы директору Азиз мырза дагы, учурдагы жетекчиси Нурбек мырза дагы ушул окуу багытын колго алууга абдан далалат кылып атышат баардыгы. Себеби студия ачабыз деген оюбуз бар. Ушул Элмирбек Иманалиев атындагы студия болот деген дагы оюбуз бар. Булардын баары максат, бирок аз убакыт калды, Кудай буйруса бул нерселер колго алып, ушул өзгөчө элдик озеки чыгармачылыктын өкүлдөрүн окутууга бир атайын окуу жай ачабыз деген үмүтүбүз бар, Кудай буйруса. Студия форматында. Студия форматында ачылса, анткени жогорку окуу жайды кийин өзү улантып алса, улантып бул жерде кетет, ооба. практика жүзүндө дагы, анан билим алууда дагы чоң мүмкүнчүлүк шарт Мисалы болот үчүн, деген ойдо. Биз искусство университетинде төкмө акындардан Элмирбек Иманалиев раматылык, Максат Кулуев, мен үчөөбүз бир кафедрада окуп баштаганбыз. Бизге окуткан учурда программада биздин ошол кездеги кафедра башчысы Сагынал Субаналиев деген өзү илимпоздагы өнөрдү түпкүлүгүнөн түшүнө билген адам болгон. Күчтүү фольклор сүйлөдү. Жаштык табиятыбызды ойлочубуз. Биз дүйнөлүк классиканы эмнеге окуп атабыз, музыканы депчи. Эмне кереги бар деп? Эмне кереги бар? Балада, бала кез оюбуз. Ошолордун баарын окутчу. Мисалы үчүн, кыргыздын залкар композитору Насыр Давлетович бизге дирижирование берчи. Эми табиятында төкмө акынга дирижерлук эмне кереги бар деп ойлойсуң да. Бирок ошол бир аз болсо дүйнө таанымын кеңейтүүгө ошолордун баардыгы түзүлгөн экен, программалардын баардыгы. Ошондуктан төкмө акындар азыркы доордо өзгөчө музыкалыкта билим алыш керек, нота тааный билиш керек го деп ойлойм. Бирок Кудайга шүгүр, азыркы балдар көпчүлүгү төкмө акындардын эки билимдүү болуп калды. Себеби мектепти бүтүп келгенде башка тармактан билим алышкан да. Биздин маселен төкмө акындардын жаштардын көпчүлүгү ошолор кайрадан биздин улуттук консерваториядан, биздин искусство жана маданият университетинен кайра экинчи жогорку билим алышып атат. Анткени ошол жети нотаны тааныш керек, музыкалык багытың болуш керек, атайын үндү тарбиялай турган сабактарды алышың керек. Ошондуктан көпчүлүгү ошол эки билимдүү болуп калды. Обон жана күү акындын бир чоң кесиби да. Ооба. Обон жана күү акындын чоң кесиби, бирок багыттар дагы ар кандай болуп калат экен. Бул мектепке жараша болот окшойт да, руханий мектепке жараша. Себеби Токтогул атабызды көргөн муун бар да. Мисалы үчүн, Токтогул атабызды көргөн ошол эле Калык атабыз, ошол эле Алымкул Үсөнбаев. Булар күүдө черт алган. Оруктап жана эпос дастандардын баардыгын айткан. Ал эми төкмө акындыгы негизги өнөр. Баары ар тараптуу болгон. Ошол эле атай аталарыбыз, ошол эле Коргоол. Баардыгы ар тараптуу күүдө черткен. Маселен, Токтогул атабызды көрбөгөн тарапты айта турган болсок, бул Осмонкул акын. Осмонкул атабыз чынында күү черткен эмес. Термелери бар жакшы. Жок, ал термелери сөзсүз эми аба жеке чыгармалар. Негизги улуу сөзү кара жамагы менен болгон. Ага уругуштап дарыядай төкчү экен да. Чын эле түпкүлүгүндө Кудай берет окшойт эми ар багытта. Бирок ошол Токтогул атабыздын мектебин көргөндөр ар тараптуу. Мисалы үчүн, ошол эле Токтогулдун шакирти Коргоол, Коргоолдун шакирти Тууганбай ата, Тууганбай ата да ошондой өнөрпоз болгон. Күйдө черт алган, дастан терме айткан. Анын шакирти Элмирбек дагы ошондой болгон. Ар тараптуу. Алымкулдун шакирти Эстебес атабыз да ошондой болгон. Күйдө черткен. Эстебес атабыз жөнүндө көп айтышат го. Төкмө акын болбосо эстекем чоң комузчу болмок депчи. Чоң манасчы болмок деп келишет. Манасчылыгы башка, элдик озеки чыгармачылык да бар. Анан ошондой да багыттар болуп калат экен да. Бирок азыркы заманда төкмө акындардын албетте баардыгы күү черте албайт, көпчүлүгү дээрлик. Арасында жаштардан биринекин баягы комузчулукта окугандар бар, бирок негизинен ушул төкмө акындык өнөрү менен гана жүрөт. Мисалы үчүн, илгери Токтогул ырчы келет десе,
Токтогул ырчы келет деп же Сагынбай ырчы келет экен деп тосуп алчу экен. Ал кишилер баардык өнөрдү көргөзчү экен көрсө. Эми замандын да жүгү ошондой болсо керек го деп ойлойм. Балким. Эми азыр кийин баягы илимий негизде дейбизби же кайсыл бир деңгээлде жанрга бөлдүк да манашчылар өзүнчө болуп калды, дастанчылар өзүнчө болуп калды, төкмө акындар төгүп эле отуруш керек, дастанчылар дастан айтып эле отуруш керек деген нерсени да кабылдап калып, биз ошол муундун балдары Чыга болуп албай калдык атабыз да. балким. Мүмкүн ошодон чыга албай атабыз да кайра. Бирок бир мезгилдер келет, могу бүгүнкү сөз кылып атканыбыз уңгу жолубузду таба турган доорлор да азырчы. Ошол уңгу жолубузду таба турган доорлор башталды го деп ойлойм. Кудай буйрса ошол багыттарга кайра келишибиз керек. Кудай буйрса, мына азыр быйыл 2025 жыл болсо, эртең 2050 жылы ошондой эстекемдүү болуп бир жагынан комузду шартылдата чертип, кыз жигиттер да, мен ошол доордун кыз жигитин бир жагынан дастан эпостастарын да айтып акылдап отурган муун келет, Кудай буйрса. Буюрса келатат да, мына бүгүнкү күндө Келатат, төкмөлүк өнөрдү алып жүргөн таланттардын арасын карасак деле, ошол эле уникалдуу дастан таланттар бар, термени, чындап туура, келгенде. бүгүнкү доордун баатырларын Уникалдуу таланттар бар, таланттар бар, уникалдуу ооба. таланттар бар. Бирок ошентсе да тарыхы болбой эл билбейт дейт го Азамат. Ооба. Өткөн муундагы улуу залкарлардын, мисалы үчүн эле ошол сиз айткан кыз жигиттин термесинде эстебестик, мына кийинки муунурда да Жашырал атабыз Карагул ботомдо кандай классикага айланып кетти. Ушул сыяктуу өткөн муундун бизге керектүү бүгүнкү тарбиялык мааниси бар, ошол эле жезтаңдай акын жеңи жоктугун, же кара жаак калыкты алалы, же барпын алалы. Мына ушул өткөн муундун улуу залкарлардын оозундагы кебин бизге айтып кеткен мурасын жеткирүү үчүн дагы эмгек кылыш керек го бүгүн. Албетте, ал сөзсүз болуш керек. Ал сөзсүз болуш керек, себеби аткаруучулук өнөрдүн, биздин аткаруучулук өнөрдүн негизги багыты ошол нерсе болуш керек. Себеби биз ошол эле Ашырал атанын, ошол эле Тууганбай атанын, ошол эле Эстебес атабыздын, мына бүгүнкү заманыбыздын залкары Замирбек Үсөнбаевдин баардыгыбыз ушуну угуп чоңойгонбуз. Илгери Токтогул Кетмен төбөдөн келип, анан Аксык өтүп Жеңи жокко жолуккан экен. Анан Жеңи жок аксакал мындай кылып тосуп алган экен деп айтып отургандар. Ар бир кыргызмын деген адамдардын баары уккан. Ал жана кара жамагың башка. Ал өзүнүн жолу менен кете берет. Бир жерде тамашаны ырдайсың, бир жерде кайгыны ырдайсың, бир жерде кубанычты ырдайсың. Ал өзүнүн жолу менен кете берет. Бирок негизги башатыбыз ошол болуш керек го деп ойлойм. Бирок биз дагы өзүбүздүн доорду айта билгенди үйрөнүшүбүз керек го деп ойлойм. Мунушуну абдан ойлоном мен. Бул нерсе көп боло элек, бирок бирөөбүз башташыбыз керек акыр. Илгери Жеңишбек нарындан келип, Фрунзе Бишкекке келип, анан Элмирбек менен жолугуп, минтип саламдашкан экен, Элмирбек минтип тамашалап Жазылыш керек болсо бул. Жазыш керек да, жазыш керек. Жеңиш байкеден угуп жазыш керек. Амантай байке менен мисалы баштагандар да бар экен. Шекербек байке Амантай агага жолукканын, Шекербек Адылов. Амантай агага жолуккан абдан сонун кылып ушундай кылып жазды. Аны бирөөбүн биз аткарышыбыз керек да. Шекербек Аксыдан келип, Амантай Кутманалиевди издеп келген экен, анан ал жерде минтип ырдаган экен деп аткарып койсок, сону табелик чындап жазылып калыш керек. Жазылып калыш керек. Убакыт саналуу калды. Кыска суроо берейин, кыска жооп берсеңиз. Төкмөлүк өнөр касиетпи? Төкмөлүк өнөр албетте өнөрдүн баары эле касиет го деп ойлойм. Руханий негизги кесиптердин баары эле касиет го деп ойлойм. Айрыкча манасчылык менен төкмөлүк өнөр дешет го. Албетте касиет. Бирок касиеттүү экенмин деп отура берсең дагы болбой калат го деп ойлойм да эми. Ушуга Кудай касиет берип туруп оозума атсам эле ырдап атам ата. Дей берсең да болбойт го деп ойлойм. Мээнет керек го деп ойлойм. Эмгек керек, мээнет керек. Далалат кылыш керек. Мен акындарга тамашалап калам. Ой, бирөөңөр тиги Эшмамбеттин жээнисиңер, бирөөңөр Алымкулдун баласысыңар. Мен бул жерден эле чыгып алгам. Рахмат айткыла силер менен. Мен чын дилимден ушул өнөргө аралашкым келди. Чын дилимден. Анан ошонун сыңары албетте касиет экенин талашсыз бул кыргыздын жан дүйнөсүндө. Бирок ар бирибиз ушул өнөргө кызмат кылганга далалат кылып, мээнетибизди кылып, азыркы заманда акындар ар тараптуу болуп калды. Уюштура да билишибиз керек экен өзүбүздүн иштичи. Себеби айтышты келип башка бирөө уюштуруп бербейт экен да, ошондуктан ар тараптуу ошол касиеттин касиет экенин далилдей турган иштерди мындан ары аткара беришибиз керек го деп ойлойм. Рахмат, ыраазычылык. Урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угармандар, биздин бүгүнкү башат программабыз театр жана төкмөлүк өнөр жөнүндө сөз кылдык. Биздин студиянын меймандарын дагы бир ирет эсиңизтерге салалы. Кыргыз Республикасынын эл жазуучу, драматург, театр сынчысы Жаныш Кулманбетов жана республикалык эл аралык сынактардын баш байгесинин ээси, Манас улуттук театрынын төкмө акыны Азамат Булганбаев болду. Программаны мен Чынара Айтугулова бардым. Кайрадан жолугушканча эфирден аман болуңуздар.